Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Бүгін 15 сентябрь 2023 жыл. Каракөл шаарына караштуу Кача көчөнүн аты? Акташ көчөсүндө турабыз. Акташ көчөсүндө бул жерде 100ге жакын түтүн бар. Ошолор элдер мынакей чогулуп, Ашар жолунда мечит курулуп атат, Кудай буйруса иншалла. Азыркы учурда мечиттин этабы боюнча тактай маселеси чечилген. Боркер бүтүгандардын жардамы менен тактай маселеси чечилген. Азыр үстүнө калай лист керек болуп атат. Листке где-то приблизительно 100 000 сомдой акча кетет деп атышат. Анан боркер бүтүгандарынын атынан, bir pensioner kişinin atынан, pensioner kişi de akça örgen pensiyasından, andan keyin dagы akça örgендер бар мечитке деп. Ошолор биригип 32 000 сом акча алып келдик азыр. Аманатты бердик. Мындан нары дагы 68 000 сом жетпей атат мечиттин крышасына, лисине. Ушул видеонун астына номерлерди калтырабыз. Келиңиздер, ошол мечитке өз салымыңыздарды кошуңуздар. Бул садака жария болуп аталат. Бул улантыруучу садака болот. Жана бул Аллахтын үйү, жана бул мечиттен канча деген адамдарга дин тарайт, канча деген адамдарды туура жолго салат, канча деген адамдар бир жакшылык нерсеге келет. Жана бул мечитте Кудай буйруса ислам дини тарайт. Келиңиздер, ушуга биз Кобустан келген салымыбызды кошуп коелу. Биз номерлер калтырабыз, ошо номерлер менен бизге кайрылсаңыздар болот. Рахмат, ассаламу алейкум, рахматулла баракатух. Мынакей аманат 32 000 сом. Мынакей бактаке. Кудай буйруса дагы 68 000 сом акча чогулса, крышасы бүтүп калат. Андан кийин дагы иштери бар. Келсеңиздер, көрүп кетсеңиздер да болот. Рахмат, Аллах разы болсун. Bir тонна bir үкөбүз садака кылган. Мынакей аманаттын келген. Кудай буйруса турат. Жакында ишке кирет иншаллах. Bir тонна семент берген. Садаканы Аллах кабыл кылсын.